Камерага тийишпеңиз. Комментарий берүүдөн баш тартып, чыгармачыл топко каршылык көрсөтүп жаткан бул жарандар Оштогу Юнитраст курулуш компаниясынын жооптуу кызматкерлери. Бүгүн аталган компаниядан 2019 жылы батир сатып алган жарандар нааразычылыгын билдирип чогулушту. Анткени түзүлгөн келишимдин негизинде кардарлар 2020 жылдын аяктарында батирге ээ болуп калышы керек болчу. Бирок андан бери 2 жыл өтсө да курулуш иши бүтпөй, курулушчулар тарабынан түрдүү шылтоолорду угуп келишкендигин айтышат. Ушу сентябрга бүтүрүп беребиз деген. Сентябрда да бүтпөдү. Жаңы жылга чейин деп сөз беришкен, жаңы жылда да бүтпөдү. Мына уже жаз келип алды. Жетекчиликке чалсаң албайт, кел десең келбейт. Мына жерде жителдерге келсе кагып силкет. Ушунча ушу компания мисалы үчүн башында договор биз Өзбекстанга чыгып дом курабыз деген. Өзбек эмес, Оштогуларды бүтүрө албайт булар. Каяктагы Өзбекстан? Топтолгондордун көпчүлүгү батирлердин 80%-ын банкка төгүп коюшкан. Калган каражатты үйдүн ачкычын алган соң төлөй турганын билдиришти. Чет өлкөдөн иштеп, мээнет менен тапкан акчаларды батир алууга короткон жарандар акчасын кайтарып алууну көздөп жатышат. Мындан сырткары бул маселени тыкыр карап берүү үчүн өлкө президентине кайрылууга аргасыз болушууда. Мен айткам ошондо, именно ошол жерде келгенде, балдар, чота силер долларга эсептеп атасыңар. Сомго келишим болуп атат. Эртең доллар өстү, калганыңарды кыласыңар дебейсиңерби дегенде именно ошо сөз кеткен. Жок, эжеке, бизде договор сом менен сүйлөшөбүз деди. Эми ошол нерсени өздөрү обещать эткенден кийин сөздүн аягына туруш керек. Өздөрү биз деле айтып кеткен ошол. Доллар өстү. Буларга убутка, бирок раз договорду аткарыш керек болчу. Сиз мындай эле айтсаңыз, курулушту көрүп атасыз да өзүңүз. Июнга чейин бүтө турган курулуштабы? Бүтпөсө кандай калабыз? Ошону Бүтпөсөчү. Биз график өзүбүз эсептеп чыгып, ошого расчет алдык да. Июнга чейин не эсептөдү өзүнүз? Лифттөбү? Ал эми курулуш компаниянын жетекчисимин деп тааныштырган жаран нааразычылык болуп жаткан жерге келип, так даана жооп бере алган жок. Ал келишим боюнча турак жай ушул жылдын июнь айларында бүтүшү керек десе, кайра өз сөзүнө каршы чыгып, кечеңдеп жатканынын себебин түшүндүрүүгө киришти. Жетекчилик өз кардарлары менен түзгөн келишимди дагы көрсөтүүдөн баш тартып, анын себебин да түшүндүрө алган жок. Биз айтып атабыз, булар мурунку келип ультиматум койгондо да ошондо да айтканбыз. Ошол 2022 жылы бүтүрүп беребиз депчи. Биз айтканбыз, бирок биз 1 айдан кийин беребиз, бирок буларды азыр жашаганга уруксат бере албайбыз. Сроктон кечиккени ал себеби бар. Пандемия болду, материалдар кымбаттап кетти. Аны мойнубузга алабыз. Негизи азыр 2022ге биз 3 жыл дегенбиз деп тур, анкара өзүңүз каршы атасыз. Кечиккен жокпуз негизи сроктон. Ошону так пандемия болду да. Пандемиянын негизинде срок жылды да. Ар аймактан келип үй сатып алган жарандар 2 жылдан бери бүтпөй жаткан турак жайдын сапаты боюнча да бүдөмүк ойдо экенин айтышат. Анткени курулуштун жүрүшүндө бир канча сапатсыз материалдар колдонулганын, батирлердеги эшиктер туура эмес жасалып калганын да кошумчалашты. Мындай маселе менен Экотех инспекцияга да кайрылуу жолдошкондору бар. Бирок алар бул турак жай соттун кароосунда турганын, эгерде нааразычылык билдирсеңер, курулуш дагы токтоп калышы мүмкүн деген жоопту угушкан. Анча мунчалардын айнектери кыйшык. Шыбаганда мынанча ачык аралыгы, наркомтан бери комната көмдө. Эми шыбап койду, эми билбейт ол. Эми биринчи курулуп атканда биз келип материалдарын көргөбүз да, аябай жакшы кетип аткан. Анан кийин акырына келгенде ушинтишти да. Оштун так ортосунда жайгашкан көп кабаттуу Датка аталышындагы турак жай комплекси 126 жашоочуга ыңгайлашкан. Коммуналдык иштери бүтө элек курулушту компания июнь айында бүтүрүп берүүнү убадалашты. Турак жайдын толук бүтүшүн күткөн кардарлар эми дагы 4 ай күтүүгө аргасыз. Бирок бул курулуштун сырткы көрүнүшүнөн айтылып жаткан убакытта бүтүшү бүдөмүк. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.